Tibet dünyadagi eng sırdуу жерlerдин бири. Борбордук Азиянын бул аймагы саякатчыларды кайра-кайра өзүнө тартып турат. Укмуштуудай жаратылыш, өзгөчө диний көз караш, кайталангыс маданияттары менен дүйнө элини кызыктырып келет. Бул жерде дүйнөдөгү эң бийик тоолор жана байыркы монастырлар бар. Жана элдери топоздун сүтүнөн жасалган сары май менен чай ичип келишет. Жогорудагы айтылган маалыматтар бизге белгилүү болгондор гана. Тибеттин элдеринде мындан сырткарыда абдан таң калыштуу салттары, ырым-жырымдары бар. Бүгүнкү чыгарылышта биз дал ошол бир гана Тибет элинде бар болгон эң өзгөчө, кыргыз элине түшүнүксүз болгон салттар тууралуу кеп кылабыз. Андыктан бул видеого бир лайк коюңуздар, биз видеобузду баштадык. Селибат бул никесиз жашоо дегенди түшүндүрөт, же болбосо өмүр бою бойдок болуп өтүүнү түшүндүрөт. Албетте Кыргызстанда өмүрлүк түгөйү жок адамды элестетүү да кыйын. Бирок тибеттик монахтар өз кудайына өмүр бою бойдок болуп өтөм жана өмүр бою өзүмдү башка бирөө менен жыныстык мамиледен тыям деп сөз беришет. Жыйынтыгында бийик тоолорго көчүп кеткен монахтар өмүр бою кыздарга үйлөнүү нары турсун, жада калса алар менен мамиле да кылышпайт. Монахтардын ар бири өздөрүнүн кудайына жагынууну каалайт. Бул үчүн аларда бирөө аялы менен жатса, бирөө жүрөгүндөгү кудай менен жатат деген керемет сөздөр да бар. Өзүнө ишенген монах өзүнүн эртүүлүгүн көргөзүү үчүн өмүр бою бойдок өтүүсү керек. Жыныстык катнаш монахтар үчүн чоң күнөөлөрдүн бири, жада калса өзүнүн никелүү аялы менен болсо да. Ошондуктан өтө берилген монахтар үйлөнбөй, аял кишилерге кызыкпай өмүр бою бойдок болуп өтүшөт. Албетте достор, бул нерселерди көрүп туруп баарыбыз эле түшүнүксүз абалда калабыз. Жана эгерде көпчүлүк үйлөнбөсө, кыздар кимге тиет деген суроо да пайда болот. Биз видеолорубуздун бирөөсүндө бир аял киши 3 же 4 бир тууганга бир тийип, бир убакта 4 эркектин аялы болуп турган фактыларды Непалда, Тибетте көп катталарына айтып кеткен элек. Албетте мындай учурда да тибеттик кыздарга минус болуп, турмушка чыгууга эркек таппай калган аялдардын саны дагы да көбөйөт. Жыйынтыгында бир кыз турмушка чыкпай туруп эле бирөөдөн никесиз бала төрөгөн болсо, ал никесиз төрөлгөн баланын атасыны чакырып, 2 жума үйүндө кармап олтурушуп, рахматын айтып, андан кийин коюп жиберишет. Башкача айтканда, Тибетте көптөгөн кыздар турмушка чыгууга эркек таппай, никесиз бирөөдөн болсо да балалуу болуп алгандыгына кубанышкан учурлары да болот. Албетте монахтардын көпчүлүгү үйлөнбөй бойдок өтсө, кээ бир эркектер 3 же 4-өсү биргеликте бир аялды алышат. Жыйынтыгы өзүнө өмүрлүк жар таппаган тибеттик кыздардын саны да көп бойдон кала берет. Тибетте маркумду кантип узатышат? Канчалык таң калыштуу болбосун, тибеттиктер мусулмандар сыяктуу өлүктү жерге коюшпайт же кафырлар сыяктуу өрттөп да жиберишпейт. Анын ордуна бийик тоого алып чыгып, жансыз денени куштарга, бүркүттөргө салып беришет. Тибет дүйнөдөгү эң бийик региондордун бири. Орто эсеп менен бул аймак деңиз деңгээлинен 4500 метр бийикте жайгашкан. Ошондуктан Тибетти дүйнөнүн тамы деп да атап коюшат. Дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусу да Тибетте жайгашкан. Эгерде бул элдин маркумду куштарга салып бергендиги тууралуу айта турган болсок, кээ бир маалыматтарга караганда Тибет тоолуу, таштуу аймак болгондуктан көр казуу абдан кыйын болгон. Жыйынтыгы Тибет элдери таштуу жерден көр казып отурбай эле кайтыш болгон маркумдун денесини куштарга эле салып беришкен деп айтылат. Бирок тибеттиктердин түшүнүктөрү боюнча адам баласы ар дайым жаратылышка пайдасын тийгизиши керек. Тирүү маалында да жаратылышка зыян келтирбей, каза болгондон кийин да жок дегенде чымчыктарга жем болуусу керек. Ошондо ал аркы дүйнөдө да бактылуу болот деп ишенишет. Адамдын акыркы сапарга узатуу канчалык кандуу, коркунучтуу көрүнбөсүн, тибеттиктердин көпчүлүгү бүгүнкү күндө да маркумдун жансыз денесин дал ушинтип куштарга салып берип келишет. Жогорудагы асманга көмүү салты көпчүлүктү таң калтырды окшойт. Бирок мындан да таң калыштуусу, Тибет эли кайтыш болгон адамдын сөөгүнөн атайын чоор жасашат. Кырсыкка учурап же бир оорунун айынан каза болгондордун сөөгүнөн мындай чоор жасоого болбойт. Эң баалуу чоорлор бул ден соолугу чын болуп туруп кайтыш болгон жаш баланын сөөгүнөн жасалат. Андан да баалуусу бул монахтын сөөгүнөн жасалган чоор. Албетте достор, бул чоорду эмне кылат деген суроо баарында эле пайда болуп жатат. Тибеттердин адам сөөгү менен рухтарды чакыруу ырым-жырымдары да бар. Достор, мындан сырткары бул элдин кичинекей барабандары да бар. Бул да адамдын баш сөөгүнөн жасалат. Албетте мындайларды көрүп эмне дешти да билбей калат экенсиң. Бир гана бул менен токтолуп калбай, адамдын сөөгүнөн ар нерселерди жасап келишет. Достор, бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар.
Буддизм бул тибеттиктердин дини. Дал ушул динге берилген монахтар тууралуу да бир нече кызыктуу фактыларды айтып берели. Тибет эли тууралуу маалымат издеп жатканда монахтар бизди абдан таң калтырды. Монах болуу үчүн жаш балдарды 6 жашынан атайын монастырларга алып кетет. Мындай монастырлар бийик тоолордо же үңкүрлөрдө жайгашкан. Монахтар биринчи барганда болгону 3 нерседен тыйылып барса, ал жактан кайтканда 250 нерседен тыйылып кайтышат. Алардын катарына жан жаныбарлардын этини жебөөдөн баштап өмүр бою үйлөнбөөгө чейин кирет. Мындан сырткары монахтар өз диндерине күнүнө кеминде 8 саат убакытты бөлүшөт. Башкача айтканда бош убактысынын баарын медитация кылуу менен өткөрүшөт. Жана достор, булар түшкү тамакты да жебейт. Бир күндө 2 убак эле тамактанышат. Тибет автоном району Кытай өлкөсүндө жайгашкан жана Тибеттин жер аянты чоң болгондугу менен болгону 5 миллион эл жашайт. Бул жер Кытайдын башка аймактары сыяктуу өнүккөн эмес. Дал ошол себептен элдер ар кандай ырым-жырымдарга ишенип келишет. Тибеттиктердин баары эле катарынан буддизм динине сыйнышпайт. Мындан сырткары бул жерде 3 дин бар. Дагы бир таң калыштуу салтка токтолуп кетели. Көптөгөн тибеттик аялдар мойнуна атайын монета мончок тагышат. Ар бир монета кыздын канча эркек менен болгондугун билдирет. Эгерде мончоктор аз болсо, бул кыздын эркектер арасында анча популярдуу эместигини жана анын турмушка чыгуу мүмкүнчүлүгү өтө аз экендигини билдирет. Чет элдик менен болгон мамилеси баарынан жогору бааланып, ал өзгөчө коралл ташынан болгон мончок аркылуу белгиленет. Достор, эми элестетип көрүңүздөр. Кыргызстанда көп эркектер менен мамиле кылган кыздар жаманатка консо, Тибеттин кээ бирки аймактарында кайрадан бул нерсе бааланат. Эгерде тибеттердин бул салты сизди таң калтырган болсо, анда бул видеого бир лайк коюп кетиңиз. Канчабызды таң калтыргандыгын көрөлү. Эркек киши көп аялга үйлөнгөндүгүнү биз көрүп эле келгенбиз, бирок сиздер аялдын официалдуу 2 же 3 күйөөсү бар экендигин уккансыздарбы? Муну полиандриялык нике деп коет. Бирок канчалык таң калыштуу болбосун, дүйнөдө 2 же 3 күйөөгө тийип, бир убакта үчөөсү менен да жашап келген аял кишилер да бар экен. Бул өлкөдө бир аял бир нече бир туугандарга турмушка чыгат. Башкача айтканда, баардык бир туугандар биригип бир аялга үйлөнүшөт. Полиандриялык нике алардын жер тилкелерини бир туугандарга бөлбөөгө шарт түзөт жана жаңы төрөлгөн баланын 2 же 3 атасы болот. Дал ошол себептен бала багууда да кыйналбайт. Аталары көп болгон болсо, баланы кыйналбай багышат деп келишет. Албетте достор, бул мейге сиңгиз көрүнүш ар бир кыргызды таң калтырбай кое албайт. Достор, Кыргызтоп каналына катталыңыздар. Бул видеонун ссылкасын башкалар менен да бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.